إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Эми сенин алдыңда экөө карылык жашыга жетип калган болсо, же бирөөсү карылык жашына жетип калган болсо, сен ал экөөнү уф деп айтпагын деп Кураныбызда айтып атат. Уф, сүйлөй берет экенсиз да дейбиз го. Уф, тажатып берип атасыз деген сөздөрдү биз эмне кылабыз, айтып беребиз. Биздин шариятыбызда ошол оозубуздан эки тамгадан куралып аткан сөздү айтканга тыюу салып атат Аллах Таала. Вала тaqul lahuma uffin, уф деп. Бардыгыбыздын эле араб болобу, башка болобу уф деген окшош чыгат экен да. Оозунчу. Ошентип айтпагыла. Вaqul lahuma qawlan karima, ал экөөнү жакшы көңүлүнү көтөрө турган сөздөрдү айткыла деп Аллах Таала бизди шариятыбызда буйруп атат. Урматтуу жамаат, бул жерде ушул ооздон тыбыш болуп чыгып аткан уф сөзүнү айтыштыктан шариятыбыз кайтарып атабы? Демек, андан жогорку түртмөлөш, уруш, сөгүш, кыйкырыш бул өтө чоң күнөө болот. Өтө чоң күнөө болот. Ошон үчүн, урматтуу жамаат, биз дагы ата-эне болобуз. Келечекте ата-эне боло электер, келечекте ата-эне болот. Ошон үчүн өзүбүздүн тилде балам балалуу болгондо билесиң дегени да ушул да. Азыр мүмкүн өзүбүзчө билбей аткан болушубуз мүмкүн, өзүбүзчө акылдуу болуп аткан болушубуз мүмкүн, өзүбүзчө көп нерседе маалыматыбыз бар болуп аткан болушу мүмкүн да. Бирок ата-эне, ушундай ата-эне, мисалы сен төрөлгөнүңдө энең жиркенбестен карады, эмизди, боюнда көтөрдү, ушунчалык бир кыйынчылыктарды көтөрдү да. Өзүдөгү бар нерсени сага өрө болду да. Байкайлы, жаңы төрөлгөндөн кийин ушунчалык бир арыктайт эне, ушунчалык чачтары түшү баштайт. Ата болсочу, ичинен сыздап, ошо балам мен жетпеген максатка ошо балам жетсин дейт.